Саламатсыздарбы, кезекте кайрадан анти-админ ресурс көрсөтүүсү жана адатка айлангандай биздин программа учурда күч алган президенттик талапкерлердин үгүт иштерине арналат. Тактап айтсак, үгүт учурунда жүрүп жаткан мыйзам бузуу фактыларына биз таза шайлоо үчүн жана аны камсыздоо үчүн бардык мыйзамга дал келбеген аракеттерди студияда талкуулап, аларды чечүү жолдорун сүйлөшмөкчүбүз. Жана ошондой эле, эгер сиздер үгүт учурунда мыйзамсыз иш аракеттерге күбө болсоңуздар, 0554 20 50 60 номерине WhatsApp аркылуу маалымдап, фото жана видеолорду жөнөтсөңүздөр болот. Студияда мен Азат Жекшеев, ал эми бүгүнкү биздин коногубуз коомдук ишмер Эркебаев Абдыган Эркебаевич, саламатсыздарбы? Жана ошондой эле укук коргоочу Шырахунова Динара Мажановна. Саламатсыздарбы, кош келипсиздер. Бүгүнкү талкуубуз азыр үгүт иштери кызуу жүрүп жаткан учур жана үгүт учурунда ар кандай ыкмалар да колдонулуп атат. Коркутуу, үркүтүү, же административдик ресурс болобу. Анан биздин азыр эле айтып кеткен номерибизге көп жана шайлоочулардан кайрылуулар түшүп атат да. Биздин кимге добуш бергенибиз алдын ала аныкпы, же шайлоодон кийин билинип калабы деген сыяктуу сөздөр болуп атат. Анан ошол нерсе негизи чындыкка жетабы, же жөн эле мындай куру сөзбү, дагы бир ыкмабы, ошону түшүндүрө кетсеңер. Абдыган Эркебаевич, сизден баштасак. Кыздын кырчачылуу дейт, мен Динарага канча дагы урматтайм. Мындай иштерге көп көзмөн кылып жүрөт өзү. Рахмат, Абдыган Эркебаевич. Чындап эле добуш бизде жашыруун. Мыйзам боюнча дагы, конституция боюнча эмне үчүн жашыруун? Анткени ошол шайлоочуну мындай коргогонго, шайлоочунун тандоосун коргогонго атайын ошондой принцип мыйзамга киргизилген. Көп жылдан бери ошол шайлоочуларга мындай бир окуу, агартуу иштер жүргүзүлбөгөн үчүн кээ бир шайлоочулар, балким көп эле шайлоочулар ошо ойлоп атышат да, эгерде мен барып жана биометрика киргизилди, анын ичинде автомат түрүндө санаган орунна киргизилди, ал жерде анан ошол булар деген интернет менен менин тандоомду билип коет деген ошондой бир ой пикирлер жаралып атат да. Анын ага дагы жардам бергени бул жерлерде аткаруучу бийликтин өкүлдөрү же кандай дагы башка өкүлдөрү атайын барып ошондой үгүт кампания жүргүзүп атканда, мына мен билем, сөзсүз ошо бизге добуш бер, биздин талапкерге добуш бер, биз билебиз сен ошо бересиңби же бербейсиңби деп ошентип айтып койгону да эл да ишенип алып атат. Чынында эгерде сиз келип өзүңүздүн добушуңузду берип, эч кимге көргөзбөсөңүз, аны деген эч ким таана албайт. Эч ким аны аңдып, кимге бергениңизди ошол табып далилдей албайт да. Бул чынында эле жашыруун. Жашыруун. Өзүнүн эмесинен. Ооба, жашыруун. Бирок эгерде шайлоочу өзү коркуп, бюллетенин көргөз көргөзсө, албетте анда билинип калат. Ал галочкасы каяка койгон, ошонун баары тең. Бул жерде азыркы учурда, азыркы шайлоодо ар бир шайлоочу деген өзү түшүнүшү керек. Ал өзүнүн добушун азыр деген өзү коргош керек. Шайлоо участкага келгенде бюллетенге деген урна жанагы эмени койгондон кийин барып туруп эле мындай бүкпөй, бирок мынтип жаап алып туруп, ошол урнага чейин алып барып туруп, акырынан ошентип киргизгенге ага деген толук мүмкүнчүлүк берилип атат. Ошол мүмкүнчүлүк эч ким аңдыбайт аларды. Эч ким аңдыбайт. Ал жерде эми албетте байкоочулар турат. Урнанын жанында балким бир адам туруп калышы керек мүмкүн, бирок ал деген турбашы керек. Анын жанында жанагы добушун берип атып, ошол урнага киргизип атканда эч ким атайын анын бюллетенине караганга болбойт. Ал деген мыйзам бузуу. Сиздин оюңуз мүмкүн эмеспи же кандайдыр бир ыкмасы барбы? Мен адеген эле айтарым, тилекке каршы мыйзам менен аны иш жүзүндө ашыруунун айырмасы болуп атат да, ошол такай сөз менен иш далбай калып. Мисалы, түпкүлүгүндө биздин мыйзам баары эле жакшы. Эми ишине келгенде айрыкча жада Дина айтып кеткендей, улам жылыштар болуп атат. Бул жолку дагы бир топ алдыга жылыштар бар, жана айтып аткан жаңы технология колдонулуп. Бирок адам деген ошондо жолун табат экен да. Жашырганда эмне жакындан бери ошол жана чийип аткандагысын өзү мобилдик жана маркер же
кабинаға барады ғой, барып атып ошол жерде кимге добуш берген, ошо өздөрү тартып алышып, кийин чыгып акча алып койсо, же жанда коркутуп койсо, чөтүк телефонго тартып алып, кийин ошону көрсөтүп, анан ошону иштер болуп жатпайбы тилекка. Ошол үчүн мен Динараны жанагы айтканына кошулар элем. Эгерде мыйзамды сактасак, өзүнүн ыйманын сактасак, таза шайлоо өткөрсө болот. Тилекке каршы жанагындай бир чети сатылып, экинчи чети кылмыш адамдары корккандары чын эле боло келген мурда деле. Азыр да ушуну аралашып атпайбы көрүп атабыз. Анан бийликте отургандарга дагы сөз берип коюп, же жана тамагын жеп коюп, ушулар бар, ошону далилдеш үчүн чыгып тартып алып көрсөткөндөрдү мен угуп жүрөм, көп жерде угуп жүрөм. Туура, бирок бул жерде мен кайра айтып кетет элем, бул өз шайлоочунун каалоосу менен. Эгерде ал коркуп мен көргөзөм десе, ал көргөзө берет. Аны деген эч ким ага деген аны тыя албайт. А бирок жок, добуш жабырын экен, жашыруун экен. Мыйзамсыз, мен эгерде сизге айтсам, мыйзамсыз болуп калат деп ошентип кичине айтса, аракеттенсе, анда анын добушун эч ким биле албайт. Экинчиден мен дагы айтып кетейин, бул жерде азыр байкоо жүргүзүп аткан уюмдардын дагы салымы абдан көп. Мен мисалы ошо Борбор шайлоо комиссия менен коалициянын өкүлү катары чогуу кечке иштешип, жанагы атайын жумушчу топтор менен түзүлгөндө ошол жерде мисалы бизге айтты, азыркы бюллетенде баягы референдумда аябай мондай маркер менен сайганда аркасынан көрүнүп калып атпайбы, маркер менен добуш бергенде. Бул шайлоодо Борбор шайлоо комиссия деген ошол бюллетенди кичине калыңыраак кылып, анан кийин эске алышты. Анан ошол добуш берип аткан жанагы атайын эмелер турбайбы, квадратиктер. Ошонун аркасына дагы мындай бир цифровой бир кошумча бир сүрөттөрдү тартып койду да. Ошондуктан эгерде сиз мындай карасаңыз, мисалы маркер менен дагы мындай койгондон кийин, мындай бурулгандан кийин артынан ошол маркер уже көрүнбөйт. Вот ошол жерде Борбор шайлоо комиссиянын ошол жасаган иши жакшы. Экинчиден, азыр биз ошол участка кандай түзүлүшү керек? Ошол участкада мисалы деген киргенде шайлоочу кайсы жерге кабинада туруш керек, кайсы жерде урна туруш керек? Урнанын жанында адамдар туруш керекпи же жокпу? Ал деген ошол кабинадан добуш берип туруп, бюллетенди алып туруп урнага баратканда жанында ошол байкоочулар отурабы? Же отурбайбы деген ошонун баарын талкуулап, азыр булар деген атайын плакат чыгарып атат. Ошол плакат боюнча ал деген өзү жалгыз барып кабинадан да добуш берет, ошол жерден эле барып туруп жанагы урнага бюллетень салганда ошонун жанында бир да адам отурбайт, болбойт. Вот ошондой атайын ушундай иш-чаралар көргөзүлүп аткандан кийин мен ойлойм, бул дагы ошол Борбор шайлоо комиссия деле аракеттенип атат. Эч кандай ошол добушка бирөө атайын ошо көргөнгө бир мындай жол ачылбасын деп. Анан эми эстеп кетсек, парламенттик шайлоодо эгерде билесиңер, Сарпашев анда ГРСтин башчысы болуп, атайын Борбор шайлоо комиссияга мына сүрөткө тартып атат булар деп тыюу салынган. Бюллетенди атайын мобилдиникке тартканга тыюу салынган. Мен ойлойм, азыр дагы ошол Борбор шайлоо комиссия ал жөнүндө дагы эскертме берет. Эскертме коет ар бир кабинанын жанына. Сиз деген өзүңүздүн бюллетениңизди, добушуңузду мобилдиге тартканга тыюу салынган деген. Үгүт иштери бирок азыр жүрүп атат да, мисалчы, анан азыр жүрүп атканда азыр коркутуулар болуп атат да. Ал плакаттар качан даяр болот, шайлоо күнү гана илинеби, ал деген башка маселе болуп атат. Ал жакта маалыматты кээ бирөө алынга жетишет, кээ бирөө жетишпей калышы мүмкүн да. Анан азыр коркутуп аткандарды кантип токтотуш керек анан? Эмнеге эл же Боршайком мисалы ошол маалыматты баары жашыруун болот деген сыяктуу азыр таратпайт да? Эми ал боюнча сиз ал суроону мисалы Борбор шайлоо комиссиянын мүчөлөрүнө деле же аларды чакырып турсаңыз, алар деле мисалы кенен эле маалыматтарды көбүрөөк эле бергенге даяр. Балким ошол үлгүрбөй калат. Мына Динарада катышты, биз жана акыйкаты үчүн кыймылы Борбор шайлоо комиссиясы 2 ирет жолу бет маңдай жакшы сүйлөштүк. Бир топ соорду бердик, мына сен сыяктуу уулум. Ошонун ичинде биз айттык, мына үгүт иштерин эртерээк илгиле, элге эртерээк кабар бергиле, маалымат бергиле деп көп иш жасап атат. Ачык айтканда, бул жолу ушундай жылыш бар, мен башында айтып кеткендей. Бирок да биз ачык сурадык, жанагы форма 2 дегениңер өткөндө
абдан сөз көп болду. Азырда ошону кирип атасыңар. Анан жана кошумча участкалар ушулуп атпайбы? Бишкекте, Ошто, ошо 2-3. Ушуларды колдон келишинче жол берсек болот эле. Себеби азыр деле гезиттерден окуп атам мен. Мына окуу жайларында мурда да болгон, азыр дагы Бишкекте, анан кийин Ошто. Ошол эле өткөндөгү бул административдик ресурстун бир көрүнүшү. Ректорлор, анан студенттер, мугалимдер дагы эле тизме жасалып, ошого катуу аракет кылып атат. Мына келечекте менимче колдон ушундан баш тартыш керек экинчи форма. Жалгыз бирлик болуш керек, башка эч кандай форма кошмой болбош керек. Кандай иш-чараларды көргөзүш керек? Мен ойлойм, бул жерде азыр кайрадан чынында эле борбор шайлоо комиссия азыр күн сайын эртеден кечке чейин ОТРК ар бир канал боюнча ошондой маалыматты айтып туруш керек. Кандай болот? Кантип келет? Жашыруун кантип технологиялары кандай болот? Ошол шайлоочу келгенде ошол жашыруунун кепилдиги кандай болот? Ошол кандай жолдор түзүлүп атат деген ошонун баарын тең. Анан кандай жоопкерчилик эгерде аларга басым кысым кандай бир иш-чаралар көргөзүлөт деген ошол жөнүндө деген көбүрөөк маалымат бериш керек. Чынында эле мына бир жума калды. Экинчиси, менимче азыркы ички министрлиги айтып кетпедиби, биз дружиналарды түзөбүз. 13.000 адамдан дружина коебуз деген. Мен мисалы деген ага коопсуздунам, анткени мен ойлойм бул дружиналар деген кереги жок. Биз 2012-жылы Оштогу болуп аткан жергиликтүү шайлоо, мэрдин шайлоосу болуп атканда, ошондой бир дружиналарды түзүлгөн, бирок ошол дружиналарбы же башка адамдарбы, булар кимдер экени түшүнүксүз болгон үчүн көп шайлоочулар ошол топтолуп жана участканын жанына туруп алгандары көбүнчөсү деген тартынып барбай да коюп атты. Бул жерде азыр деген бардык жанагы кайсы талапкерге иштеп аткан криминалбы же ким спортсмендерби кимдер болбосо дагы алардын баарын эскертиш керек, талапкерлерге эскертиш керек. Сиз эгерде ошол участканын жанына канча көп адамдарды топтотуп контролдосоңор, ошончо шайлоочулар кирбейт ошол шайлоочу участкага. Алар келип эле ошолорду көрүп эле кете беришет кайрадан. Ошол маселени мурда күнү сен катыштың окшойт го дейм, жана акыйкаты үчүн кыймылдар жыйын болуп биз ушул маселеге өзгөчө көңүл бурдук. Министрдин өзү келген жок, бирок ички иштер министрлигинин коомдук тартип камсыз кылуу башкармасынын начальниги келди, полковник маалымат берди. Биз ошого ушуну катып айттык. Жанагындай кошуңардын кереги жок. Эгер болсо ал үйүндө отурсун, же болсо алыста шайлоочуга эч кандай бир көрүнбөй алыста болсун. Эгер чыр чатак чыгып кетсе, жетип келсин албетте тынчтык үчүн. Бирок андай алардын туруп калган, ар кандай топтошкон адамдар таза этет да. Бул психологиялык жактан албетте бир белгиси болот анын. Ошол жөнүндө да өткөндө да бизге келген бир коногубуз айтып өттү эле да, кошун деген атты жамынып, балким ошол эле мисалы кысым көрсөтүп аткан криминал күчтөр болобу же башка күчтөр болобу, ошолорду эле кошун катары ошол участокторду шайлоо тилкелерин тегерете тизип туруп эле контролго алат шайлоочулар деген сөз да. Ошондуктан бул жерде мындай суроо да, ошол дружиналарды түзүп атканда анын деген кайсы критерий, кайсы принциптер менен кантип ошол адамдарды тандап атат? Ал кимдер? Ким аларды тандап атат? Эмне кантип тандап атканы, мисалы деген эгерде шайлоочулар билбесе, эгерде коомчулук билбесе, ага деген эч кандай ишеним болбойт. Чынында эле көбүнчөсү баягы бул да бир криминалдын дагы бир топтору деп ошентип ойлойт. Мен ошондуктан мындай дружиналарды түзгөнгө эч кандай кажети жок. Бул жерде милиция формаларды, милиция менен эгерде чынында эле милицияларды жетиштүү болуш. Ошон үчүн мындай мыйзамдашыш керек да. Биздин борбор шайлоо комиссиясы сөзсүз ички иштер министрлигине ушул маселе боюнча өзүнүн тартдаана позициясын айтып, расмий кат жолдош керек, кат бериш керек. Эгерде болсо алыста болсун, эч кандай шайлоочулар келбесин. Участканын жанында жанагы топтолгон эч кандай болбошу керек. Себеби биздин кодекс жаздырбайбы, адамдардын эркин шайлоо укугуна алар таасир көрсөтөт. Байкоочуларды деле мисалы тандагандай кылса болот да, алдын ала тандап же андай жолдору бар да мисалы. Жок, эми албетте бул жерде сиз эчтеке мындай эми ар кандай мисалы жолдору бар, анан канча жолду кайсысын тандайт, кантип жасайт дегенди бул жерде албетте балким мен мисалы укканмын. Кээ бир шайлоочуларга ушинтип айтат: "Мен участканын ичинде отурам байкоочу катары. Сен мага атайын ошол бюллетенди көргөзөсүң" деген ошондойлор айтылып атат. Ал эми келгиле ошондуктан
бардык талапкерлер, мисалы, бардык талапкерлердин баары тең чогулуп туруп, ар бир участкага деген канча болсо дагы байкоочуларын коюш керек. Ошол жерде билинет кимдин байкоочусу эмне кылып аткан. Эгерде байкоочу атайын шайлоочунун добушун контролдогону отурса, анын баары деген ачык эле көрүнүп билинет. Ал жерден ал деген ал байкоочун деген чыгарып салганга деле ар кандай эмелерди процедуралар деле бар. Жолы шайлоо комиссиясынын укугу бар да. Бар, чыгарып ийсе болот. Аны арызданып, мына бул деген атайын отуруп алып буларды контролдоп атат десе, ал байкоочун деген участкадан чыгарып салганга мүмкүнчүлүк бар. Укугу бар шайлоо участок комиссиянын. Ал жагы жакшы экен. Анан бизде да ошондой суроолор боюнча да бир аз талкуулай кетсек жакшы болот эле. Мисалы, учурда ар кандай ыкмалар колдонулуп жатат деп атпайбызбы? Ошол эле мисалы кээ бир айрым акимчиликтен болобу же мугалимдер болобу же бала бакчанын жетекчилери болобу, тарбиячылары болобу, ошо үгүт иштерине катышып криминалдан кем калышпай коркутуп, мисалы, жумуштан кетесиң деген сыяктуучу, жумуштан кетесиң деген сыяктуу ушундай ыкмалар колдонулуп атат да, буларды азыр эмнеге чара көрүлбөш керек да? Бул деген азыр чара көрүлбөгөнү буларга эртең кандайдыр бир башка мүчүлүштүк алып келби? Мисалы, шайлоо бүткөндөн кийин анын кимге кереги бар дегендей да? Эми бул жерде эми мындай да, кайрадан албетте мындай баягы үстөмдүүлүк, баягы коркутуу, балким ошо басымдар дагы, кысымдар дагы, ошентип сен жумуштан кетесиң эгерде ошон бербесең. Эми албетте ал ар бир кызматкерди бирөө мажбурласа, ал деле өзүнүн кызматкерлерин мажбурлап атат. Кайрадан айтып атабыз, ал мажбурлайбы, мажбурлабайбы, жумуштан кетириби, кетирбейби, ал деген анын добушун кимге бергенин биле албайт да. Биле албайт. Ошондуктан ошол жерде шайлоочу деген макул деп эле айтканын айтат, балким. Же унчукпайт, же ии деп коет. Бирок добуш участкасына барганда деген добушун кимди тандаганын ал өзү билет. Аны деген эч ким биле албайт. Биз атайын ролик чыгардык. Ролик боюнча биз көрсөттүк. Бийликтинби же кайсы кимдин талапкердин андай укмуштуу технологиялары жок. Ошол барып туруп урунанын ичине чейин көрүп туруп ал ким тандап атканын көргөн деген эч кандай мындай мүмкүнчүлүктөр да жок. Ошондуктан бул жерде кайрадан эгерде сизди мажбурлап атса, биз уктук, андай көп эле болуп атат. Бирок кайрадан эмне үчүн сиз айтып атасыз, арызданбай атат деп. Анткени бул жерде кайрадан баары тең көрүп атат. Мен арызданганда ошол чын эле менин арызым калыс, акыйкаттуу каралып туруп, менин ошол мажбурлап аткан адам деген жоопкерчиликке тартылабы деген суроо. Жок. Жок. Ошондуктан алар арызданбай атат. Арызданбай атат. Аты чыгып калат деп коркуп атышат. Залакасы тийип калат деген да. Туура. Анан программабызды жыйынтыктаганга байланыштуу ушул шайлоочуларга эмне деп айтар элеңер? Акыркы сөзүңөр эмнеден коркуш керек, эмнеден коркпош керек, кандай басымдан кантип арылыш керек деген кыскача айта кетсеңер ошо. Мен айтайын, канча дагы көптү көрдүк. Мен шайлоо көп катыштым, жеңип да көрдүм, жеңилип да көрдүм, тажрыйбасы бар. Мен жана башында айтып кеткенде, мен жалпы кыргыз халкыма, ар бир шайлоочу кайрыларым, биздин Кыргызстан качан оңолот, же шайлоо качан таза өтөт, анын эки эле жолу бар. Эгерде биз ар бири ушул мыйзамды сыйласак, мыйзамды аткарсак. Анан экинчиси, мусулманчылыкка салганда, адам салганда, ыйманыңды, абийириңди таза сактасаң. Анан экөөнө тең өзүң мындай терс мамиле кылсаң, же ошону аткара албасаң, анда адамдык деле кебетең жок да. Анда эптеп күнүн өткөрүп жүргөн бир пенде экенсиң деген. Мен чакырар элем, башты көтөрүп, өзүң үчүн мындай өйдө болуп, өзүңдү жер каратпай, ошол мыйзам менен ыйманды сактайлык. Туура. Мен деле айтып кетет элем, биринчиден коркпогула. Коркпош керек. Бизге баарыбызга тең атайын ушул шайлоо жүргүзүлүп атканы, бул сенин тандооң деп ар бир талапкер айтып атат, бийлик айтып атат, президент айтып атат, бул ар бир өзү тандайт деген. Ошондуктан биз ошого ишенели. Чынында эле бул биздин тандоо, ар бир шайлоочунун тандоосу. Бул жерде биз өзүбүздүн бир атуулдугубузду бир мындай көргөзүп, чынында эле мен 6 жылдын ичинде бир жолу мага ушундай мүмкүнчүлүк берилип атканда, мен ушул укугумду деген сөзсүз колдонуп, туура колдонуп, коркпой колдонуп,
Анткени бул кайрадан айтпайбы, Кыргызстанда бийлик элде, эл чечет. Анан эгерде эл коркуп турса, анда кайдагы шайлоо болмок эле. Бул жерде ошон үчүн кайрадан айтат, бул жерде мен чечем. Ар бир ошону түшүнүш керек. Мен чечем ким президент болорун. Мага деген ошондой бийлик берилип атат, укук да берилип атат. Ошондуктан мен бийлик катары мен барып туруп өзүм добушумду коркпой беришим керек. Эч кимге айтпашым керек. Да, көргөзбөшүм керек. Өз калооң, эгерде көргөзсөң, бул сенин калооң. Көргөзбөсөң, бул да сенин калооң. Өзүң билесиң, өзүң эркиң. Коркпо. Рахмат, силердин ошо берген сунуштарыңар эске алынар деген ниеттебиз биз деле. Ал эми биз эсиңерге салсак, антиадмин ресурс көрсөтүүсүнүн 0554 20 50 60 номери 24 саат бою кызматта. Жана ар кандай мыйзам бузуу фактыларына күбө болсоңуздар, ушул номер аркылуу байланышып, фото же видеолорду жөнөтсөңүздөр болот. Ал эми биз кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Эгер сиз мыйзам бузуу фактысына күбө болсоңуз, сизге карата административдик ресурс колдонулуп жатса, же болбосо добуш сатып алуу боюнча кабарыңыз болсо, кайдыгер калбаңыз. Бүгүнкү биздин тандоо эртеңки келечек. Бардык фото жана видео материалдарды 0554 20 50 60 номерине WhatsApp аркылуу жөнөтүңүздөр. Анонимдүүлүккө кепилдик берилет.